Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздар. Камчы Гөлбаев Ысык-Көлдүн ооруканасына керектүү медициналык жабдыктарды берди. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ооруканалар керектүү медициналык жабдыктар менен толукталды. Бул тууралуу оорукананын дарыгерлери билдирди. Кайтарымсыз келген жасалма дем алдыруучу 10 дана концентратор, бейтаптарга керебеттер жана тиешелүү жабдыктар Камчы Гөлбаев тарабынан белек кылынды. Камчы Асанбекович, биз бүгүн сиздин жиберген жардамыңызды алып абдан кубанычтуубуз. Азыр бизде болуп аткан ситуация, ар кайсы соц тармактардан жазып атышат. Чолпон Атанын больницасында критическая ситуация болуп атат. Болгону бир эл экен, аппараттар жок экен деп. Бирок андай катастрофическая ситуация эмес. Буга чейин бизде 6 ИВЛ аппаратыбыз, 11 концентраторыбыз бар эле. Мына бүгүн сиздин жардамыңыз менен дагы 10 концентратор алдык. Андан чоң рахмат, бул да канча кишинин өмүрүн узартканга, сактап калганга жардам берет. Андан сырткары мына кроваттарды алдык, пульсоксиметр алдык, штатив алдык. Бүгүнкү күндө эң керектүү нерселер бизге. Анан эми биздин жамааттын атынан айтарыбыз, сиз буга чейин эле көп жакшылыктарды кылып келгенсиз, бизге көп жардам берип келгенсиз. Дагы эле болсо ошо жардамыңызды аябай берип атасыз. Эми сизге Кудайым күч кубат берсин, эң негизгиси ден соолукта болуңуз, бала бакыраңыз менен аман-эсен болуңуз. Кыргыз элине кылган жакшылыгыңызды Кудайым өзү колдоп берсин. Чоң рахмат сіздерге. Кудайым разы болсын сізге. Бізге Камчы айке жардам. Matraslıktan 20 штук geldi. Geldi matraslıktan. Asla cerge 5 штуктан. Салмастарбы? Матрасники, подушки, постельное белье. О, вот одеяло. Вот одеяло. Кислород 10 кен, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 эле экен, туруп бекемда. 8 штук кен. Жок, бияк 5 тапка бар. Сразу барын коюп салат. Ha 13'lük oldu Emi. 10 oldu mu? İyi 13'lük oldu. Kaçak oldu. Yok.
Штативов не хватает. Вот штатив керек. А, келді алып? А, келеді штативтерді алып. Алло. Куда, сен алтын балыққа қаншаны алып кетішті? Жоқ, аппарат. А, все, отсюда ваша закомплектуют, туда отвезут. Все. Қайқа жоғылсын оларда? Қана Тұрысбек Жоқ, байқа жоғалтаңыз барын. Байқа Все. Тұрау деме. Қана. Қармап тұрайын мұны. Ол жерде жоғылтасың онда? 13 таксиметр. 13 да? О, осы жерде момент. Бұны другое место буду водить. Заносить или водить? Заносить. Болды. Жоғылту. Депутат Улан Примов пандемияға қаршы күресу үшін 1 миллион сом ақша бөлді. Бұл туралы депутаттың жардамчысы социалдық барақчасына маалымат жүктеді. Ишкер Бердібай Примов жана Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Ош шаардык мэриясын бүгүнкү кырдаалга байланыштуу ачылган атайын эсебине 1 миллион сом акча которушту деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ал эсептин которулганын тастыктаган документи да тиркеген. Сооронбай Жээнбеков алдастаган элди дүрбөлөңдөн сактоо кыйынга туруп калат. Президент Сооронбай Жээнбеков 10 июлда өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү менен өлкөдөгү абалды талкуулады. Басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жыйында президент дарыгерлерди бардык керектүү каражаттар менен камсыз кылуу, айылдарда санитардык көзөмөлдү күчөтүү, дары-дармектин запасына көңүл буруу, дарыканалар боюнча аудит жана эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экенин айтты. Алдастап турган элди дүрбөлөңдөн сактоо кыйынга турат деп баса белгилеген президент мындай учурда элдин башын айландырган маалыматтар таркай баштай турганын да кошумчалады деп айтылат маалыматта. Президент облустарда күндүзгү стационарларды ачуу зарылдыгын Бишкектен элдин көп каттап жатканына байланыштырды. Ооруканаларды күз-кыш мезгилине даярдоону эскертти. Жээнбеков ыктыярчыларды учурдагы чоң күч катары баалап, алар менен кызматташтыкты жолго коюуга аймак жетекчилерин чакырды. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталганынан бийлик март айынын этегинде жарыялаган. Ошондон бери COVID-19 диагнозу 9358 адамга коюлду. Алардын ичинен 122 бейтап кайтыш болду. 3114 айыгып кетти. Пневмония диагнозу 3829 адамга коюлду. Алардын 350-сі каза тапты. Сакайып кеткендер тууралуу маалымат бериле элек. Адистер азыр пневмонияга кабылгандын бардыгы коронавирус экенин айтууда. Соңку 2 жумадан бери эпидемиологиялык абал Бишкекте жана Чүйдө курчуп турат. Облус жетекчилери аймактарда оорунун жайылышын алдын алуу максатында түрдүү чектөөлөрдү киргизип жатышат. Атамекен парламенттик шайлоого баруудан баш тартканы калдыба. Учурдагы апаатты эске алышкан Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев парламенттик шайлоонун өтүшүнө каршы чыгышты. Баракелде атка минерчилер бир ооздон патриоттулук таламын талашкандай түр көрсөтүштү. А бийлик моюн толгоп, мыйзамга жараша саясий иш-чараны өз убагында өткөрүүгө шашылган кезде мындай шартта эмне кылуу керек? Аныгында атка минерчилер парламенттик шайлоонун өтүшүнө каршы чыгып алышты. Натыйжада өздөрү кайра катышууга бийлик түрүшсө эмне болот? Бул жагы чатакко, эл баарын карап турат. Эрди кылсаң сүрө кыл демекчи. Эми Атамекен партиясы бийик басып, үлгү көрсөтүп, чыныгы элдин кыйналуусун тең бөлүшү менен жогорку кеңешке карай мандат талашуудан баары баш тартышса керек. А болбосо Никитенко, Момбеков жана Акаевдин сөздөрү жеңил пиар, популизмдин жеткенчеги болуп калат да, туурабы? Айтылган сөз атылган ок дечү эле, эмесе күтө туралы. Суракка чакыртылган Космосбек Чолпонбаевдин ооруп калганы айтылууда. Мурунку саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев ооруп калгандыгы байланыштуу сурактарга убактылуу катыша албайт. Бул тууралуу жергиликтүү басылманын булагы билдирди. Маалыматка ылайык, мурдагы чиновниктин диагнозу такталып жатат. Эске сала кетсек, буга чейин Финполиция тарабынан саламаттыкты сактоо министрлигиндеги айрым кызмат ээлеринин кээ бир фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын көздөп, коррупциялык иштерге баруу фактысы аныкталгандыктан Космосбек Чолпонбаев суракка чакыртылган. Ал эми бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы да суракка чакырганы маалым болду. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын айтымында Космосбек Чолпонбаев медициналык багыттагы буюмдарды чет өлкөлөргө саткан деп шектелүүдө.